Assalamu alaikum. Жалпы достор, бүгін сіздерге аябай сонун жаңылык тартуулайбыз. Ал эмне болгон жаңылык десеңиз, жибек жолу Эркештам жана Ош жибек жолун жеги Көнөксалды жайлоосунун жанында Кудайберген кафесинин аркы тарабында атайын конокторду сыйлоо үчүн эс алуу жайы ачылды. Азыр бүгүн сиздерге ошону толук тартып жөнөтөбүз. Жана ошондой эле эс алуучу жайы менен эле чектелбей, ушул Чакан ашканасында кафеде өзүнүн кызматын кылышат. Мен сизге азыр толук маалымат алып көрсөтөм. Чакан кафеде ушундай заказдар бар. Келип заказ берип жеп кетсеңиздер болот. Туугандар, азыр сиздерге Кудайберген ашканасын сиздерге дагы ичин тартып жана аз да болсо бир аз ичин көрсөтүп коелу деп чечтик. Туугандар, ушул кафеде атайын конокторду кабыл алуу үчүн месталар бар. Бул кафеге келген соң өздөрүңүздөрдү табаңыздарды заказ берип, буйрутма алып ушул жерден даамсыз кетсеңиздер болот. Бул жагында дагы месталар бар. Орындык месталар. Ушул сөзлөргө дагы келип, буйрутма алып кетиңиздер. Туугандар, дагы бир өзгөчөлүгү жөнөкөй тамактар эле эмес, бул жерде дагы тандыр самсалар дагы өздөштүрүлгөн. Жана ал бул жерде болсо атайын тандыр самса. Атайын тандыр самсаны өздөштүрүп келип атат. Жыйынтыгын көрүп атасыздар. Тамактын жакшылыгы, мына унаанын көптүгү бул тамактын жакшылыгы. Тамак канчалык даамдуу болсо, адамдар ошончолук келет эмеспи. Туугандар, ушул жерге келгенде эс алуучу жайды таппай калбаш үчүн сиздерге тур ошол жака баруучу жолду данна көрсөтүп коелу. Мына үйдүн ортолугунан ушул жерден өтөсүздөр. Ушул жерден өтүп барып, тур эле түз ушул аркы тарапка суунун боюна кете бересиздер. Ошол жакта атайын сиздер эс алуу үчүн аябай сонун жайлар жайгаштырылган. Азыр биз ошол жака барып тартып көрсөтөбүз. Биз айтып аткан эс алуучу жайга дагы келип калдык. Бул жер эс алуучу жай жаңыдан ачылды, Кудай кааласа. Келген меймандарга аябай сонун шарттар түзүлгөн. Ушул эс алуучу жайга кайсыл жерден кандай кылып байланышып келип отурабыз десеңиздер, биз сиздерге экранга телефон номерларын, байланыш номерларын экран алдына жазып коебуз. Ошол экрандагы номерлар аркылуу чалып, сүйлөшүп, ушул жерге келип аз да болсо эс алып кетиңиздер. Биринчи ушул очокканасы жагынан баштайын. Эгерде кимиз союш жейбиз деп келип калсаңыздар, сиздерге атайын 3 очок даярдалган. Бир жагына этти салып коюп, кийинки жагына эт курмаңыздарды салып, үчүнчү жагына ашыңыздарды дагы бассаңыздар болчудай. Ушул жерде кызматыңыздарды кыла бересиздер. Аз да болсо шарттар түзүлдү. Дагы бир өзгөчөлүгү, ушул жерде сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн мангалдар коюлган. Ким шашылып пиширип жейин дей турган болсо, ушул мангалга шашылып пиширип, мындай керемет дарыянын боюнда отуруп алып, эс алып кетсеңиздер аябай сонун. Кийинки жагына өтөлү. Бардык шарттар жакшы. Алгач азыр боз үйдү тартабыз.
Şu boz uyga daha gelip iş alıp kettiңiздер. Шаардын апталык ысык күнүнө чыдабай эс алыңыз келип жаткан болсо, ушул жерге келип эс алып кетиңиз. Бул жерде мына чаканы көрдүңүздөрбү? Аябай сайын эс алуучу месталарды, орундуктарды даярдашкан. Деги эле чеберчилик менен жасалган нерсе. Анча адамдын колунан келе бербейт. Бул жерге канча адам батып атат апчы? 8-10 адам ба? Жакшы. Туугандар көрдүңүздөр, мына үстү жактардагы индустриялар коюлуп, ичинде дагы отура бересиздер. Салкын дарыя суунун боюнда аябай чоң эс алып кетсеңиздер болот жана. Анан бир эле эс алып эле отура бербестен, ушул жерде оюн зоок кылам десеңиздер, ошо площадка бар, волейбольный площадка. Ошол жерге барып, оюн зоок ойноп кетсеңиздер болот. Мына экинчи төртбүштүк. Бул жака көп адам батат окшойт апчы? 20га чейин кеңири аяш корош, дос чаар деги эле баары болуп келип отура берсеңиздер болот экен. Мына карабайсыздарбы, суунун боюнда аябай чоң эс алып кетсеңиздер болчу. Дарыя жаныңыздарда экен. Баягы суу жанында болсо салкын болот дейсиңер. Ошо суунун боюнда отурсаңыздар аябай чоң ыңгайлуу. Бул жакта природа. Төштөрү көрүнүп, сонун ажайып коопсуздуктарды берет экен. Ооба туугандар, баарыңыздарга эмне дейбиз, ушул жерге келип аз да болсо эс алып кетсеңиздер болот. Дагы бир нерсени айта кетейин деп эсиме чыгып калыптыр. Эгерде союш алып келип алып, жок өзүбүз эле кызмат кылабыз, өзүбүз эле пиширип жейбиз десеңиздер, шарттарын беришет экен. Ошол очоккана, баягы биз алгачкы көрсөткөн очокканага барып эле өзүңүздөр кадимкидей эле пиширип жеп, ошол жерден узатып, ошол жерден сыйлай бересиздер. Жок, биз пиширбайбыз, биз бирөөгө өздөрүнө заказ беребиз десеңиздер, өздөрү мына абземдер өздөрү буйртманы кабыл алып, өздөрү пиширип сиздерге даярдап бере беришет. Бааларын ошо кандай кылат, кандай шарттары бар, ошону шарттарын эми биз үстүктөн көрсөттүк. Келишим баада сүйлөшүүлөрдү эми экрандагы телефон аркылуу байланышып, ошол ээлерине өздөрүңүздөр чалып байланышасыздар. Себеби азыр бааны айтуу кыйын, адамдын саны аз болуп калат же көп болуп калат, ар кандай учурлар болуп калат. Ошон үчүн азыр бир баага токтолуш аябай кыйын нерсе. Ошон үчүн экрандагы телефондорго байланышып эле ээлери менен сүйлөшүп, кайсыл баа сизге ыңгайлуу, ошого карап келе бересиздер. Кудай кааласа, эми бул башталышы, алдыда дагы чоң максаттар бар. Ага жетиш үчүн бир канча убакыт керек. Кремль дагы бир күндө курулган эмес. Sizlerge толук баяндап бердик. Ушул
үй салуучу жайларды көрөбүз деп башкаларга сунуштайт десеңиздер, Болотбек Сыдык YouTube каналынан көрүп, жана башкаларга поделиться кылып, алар менен дагы бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге дагы чоң рахмат. Жалпыңыздар келип, үй жерге келип үй салып кетиңиздер.